Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен Талас шаарын өнүктүрүүгө 1 миллиард 50 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Анын алкагында Акматбек Нуржанов көчөсүнө 300 миллион сом акча каражатына жөө адамдар жүрүүчү аллеясын куруу иштерине даярдыктар башталды. Учурда кызыл сызыктан чыккан дүкөн жана башка курулуштар алынууда. Шаар мэри Байышбек Астанакулов иштердин жүрүшүн жеринде көзөмөлгө алды. Сүрдүрүлгөндө тоскоолдук болот. Ошентсе дагы биз эми план менен кетип атабыз да. Мамлекеттин планы бул. Биздин план. Эми да бизден арендага алып иштетип аткан бүгүнкү күнгө чейин. Бирок эми арендага алгандан кийин бүгүнкү күндө биздин планыбыз болгондуктан бул жакшынакай элге шарт түзүп берели, кеңейтели, анан шаарыбызда бир көрктүү парк болсун дегендиктен айла жок аларды жылдырууга туура келип атат. Ал жер буйруса ошол именно соода саттыктын тушунда бир 84 бутик болот. Ал жерге биз баягы стандартка жараша жакшынакай көрктүү, анан ал жерге эмне сатылат, кандай болот, анысын дагы биз элге жарыялайбыз буйруса. Бул балдар бакчасы турабы? Заманбап аллея Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрдан баштап Талас облустук ички иштер башкармалыгына чейин 1 километр 200 метр аралыгы толук реконструкцияланат. Биринчиден бир нерсени түшүндүргүм келет. Бул аллеяны мына жакынкы күндөр эле баштадык. Анткени долбоору абдан бир аз кечигип аткан. Эмнеге кечигип аткан? Бул уникальный парк болот. Анткени буга чейин мындай долбоорду чийген архитекторлорду мындайча айтканда кездештириш кыйын болду да. Ошол долбоорун 7 айдан бери артынан чуркап, кандай кылабыз, эмне кылабыз деп мына өкүлчүлүк менен биргеликте иштеп, бүгүнкү күндө мына экспертизага кирип, иштелип, параллельно иштелип жатат буйруса, Госстрой менен биргеликте. Балдарыбыз ойной турган, андан сырткары бутиктер, эс алуу жайлар, Чыңгыз Айтматов атабыздын ошондой эле чагылдырылган өзүнчө ак кеме жана башка ушул чыгармалары чагылдырылган бир жакшы парк болот. Азыркы күндө мына өзүңүзгө белгилүү болгондой балдарыбыз кызуу иштеп жатат. Жылдыруу иштерин, мектептин, балдар бакчанын, анан тетиги жердеги анча-мынча соода сатык кылган, бизге тоскоол болгон лёгкий конструкция менен куруп алган зданияларды бузуп атабыз да азырча. 4 айдын ичинде толугу менен жаңы ушул парк болот да. Андан соң кала башчысы Ислам Сарыгулов көчөсүндө жайгашкан борбордук паркка барды. Талас шаарындагы борбордук паркка аттракциондорду орнотуу иштери башталып, жалпы суммасы 60 миллион сомду түзөт. Паркты заманбап үлгүдөгү реконструкциялоо иштеринде жалпы 8 аттракцион орнотулат. Учурда подрядчы компания жерлерди казуу жана даярдоо иштерин жүргүзүшүүдө. Байышбек Астанакулов иштерди тездетүүнү жана пайдаланууга ушул жылдын күз мезгилине чейин берүүнү тапшырды. Биздин манипуляторлор бар да. Автобазада турат. Силер ишиңерди бүтүрөгүлө бош десеңер барып келебиз. Все хорошо, без азыр техникалар киргизип барып берилип, андан кийин мен местосуна барып келдим. Кече эле көрүп келген. Болду. Кет. Бирок 31-ине жетишибиз керек да. Так, все хорошо. Бул долбоорлор менен катар шаардын ички жана негизги көчөлөрүнө асфальт төшөө иштерине даярдыктар көрүлүп, эски асфальттар сыйрылып, жолдун эки четине тротуарлар салынууда. Жаңы жасалган жолдорго түнкү жарыктандыруулар, заманбап аялдамалар орнотулуп, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери толук жүргүзүлөт. Сеймук Барманов, Нургелди Ашубеков, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары.